Жаныбек Жумалиев өмүрүн баш каладагы бактын санын көбөйтүп, жыл сайын гүлдүн түрүн тигип, гүлдөтүп шаарга көрк берүүгө арнаган агроном анын шаарды көрктөндүрүү кызматында эмгектенгенине 30 жылдан ашты. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Настроениең кандай бүгүнкү жумушка? Жакшыбы? Ири отуруп түз кеңешкенде гана жумуштан майнап чыгат. Ал жумушун ушинтип кесиптештери менен бир күндүк план түзүп, баарлашуу аркылуу баштайт. Жумуштарды өзүнүн ар бир объектисинен, кылып аткан жеринен жолугабыз. Аны эсе беришиңиздерге кийлик. Жакшы. Тажрыйбалуу адистин алдында быйыл маанилүү тапшырма турат. Учурда Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюндагы эски теректерди кыюу жумуштары аяктайын деп калды. Агроном Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, архитекторлор менен биргеликте ордуна бак тигүү жана инфра түзүмүн жасоону иштеп чыккан. Долбоор азыр мэриянын кароосунда. Жанагы теректер алынып, бүгүнкү күндө ошол жерге жана күлөн багын сунуштап атпайбызбы? Күлөн багы ар бир 6 метрден кийин отурулат. Бул жерде 3 ярустагы бактар деп атабыз. Биринчи ярустагы ине жазы жалбырактуу бактар отурулат. Андан тышкары газондун ордуна бадалдар отурулат. Бул бадалдар баягы көп жылдык ар түрдүү гүлдөөчү бактар. Бул эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин гүлдөйт. Бул мисалы үчүн муну көрсөтөтүргөн болсок, бул жерде жанагы перекресток бул кесиле чыккан мына ушундай бир жылдык жана көп жылдык гүлдөр отургузулат. Андан тышкары жана велодорожка түшөт атпайбызбы? Ажыбек Батырдан баштап жогоруну көздөй, Масалеваны көздөй 2,5 метрде багы велодорожка түшөт. Алматада барып ошол жактыкын, Ташкентте, Кытайда, Россияда кандай азыркы эң акыркы жашылдандырууну эметип карап чыгып, ошондон кийин сунушталды да. Айтматов проспектисинде эски бактарактарды кыюу жумушу жүрүп жатканына 2 айдай болду. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери өмүр сүргөн карт теректер түп орду менен тазаланып жатат. Бийик өскөн теректер кооптуу болуп калгандыктан алуу чечими кабыл алынган. Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын агроному эскисин алып жаңысын отургузууга баштан аякка тышат. Жите жакшылап алгыла. Мына бул бактарды үстүнө түшүп аткан бутактар, жогору жагынан 10 метрге чейинкиси толугу менен кургак болуп атат да. Кургак болуп, анан кандай катуу шама болот, баягы биякта постоянно техника өтүп атат да, ошого эң коркунучтуу болуп атат да. Ошо 1300 бак бар болчу, ошо 1500 бактын менен толугу менен кыркып бүттүк. Экинчи табы азыркы кыркылган бактардын дүмбүрүн чыгаруу, анан мынагы уборкасын кылып атабыз да. Уборкасын кылып атабыз. Ушул айдын бир 15-не чейин толугу менен бүтөбүз. Күндүк жумуш ушундай менен өтөт. Мына эртеден баштап кечке чейин мына өзүңүз көргөндөй ушундай жумуш иштейбиз. Тазаламай, жыйнамай, жерде момундай погода дагы кичине болуп калат, буга карабай ушу иш жүрөт да. Нарын облусунун колуна алган билимин өркүндөтүп отуруп, Бишкек шаарын өнүктүрүүгө салым кошкон адистин бирине айланды. 1965 жылы Нарын жергесинде туулган Жаныбек Жумалиев өзүнө жаккан агроном кесибин тандаган. Мектепти аяктаган соң мекенди коргоп 2 жыл армияда кызмат өтөйт. Аскерден кийин Ташкент шаарындагы Айыл чарба академиясынын Токой чарба факультетинде билим алган. Агроном кесибинин ээси өз жерине келип, эмгек жолун Улуттук илимдер академиясында баштаган. 1991-1992 жылдары ботаникалык бакта агроном кызматын аркалайт. Андан соң 2008 жылга чейин Борбор каладагы жашылдандыруу тармагында эмгектенген. Азыркы Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасына 2009 жылы орношкон. Жигиттер, салам алейкумдер. Кандайсыңар, жакшыбы? Ишке келик, давайте. Ямаларды жакшы нормасында кастыңарбы? Кандайсыңар? Мон чыгарарды эме кыласыңар, билесиңер да. Мондан коркпочу эле баш кылат. Айлат.
Бул тармакта жумуш жайыгышы токтобойт. Мисалы кышында ийне жалбырактуу бактар топурагы менен казылып, сейил бакчана башка ылайыктуу жерлерге отургузулат. Жаныбек Жумалиев керелден кечке жумуш жүрүп жаткан жерлерди кыдырып көзөмөлдөйт. Эми бул отурулган бактарактарды биз күн түнү менен карашыбыз керек. Тилекке каршы кээ бир убактарда май июндардын ортосунда бизде жогору жактан суу келбей калат. Суу келбей калган убактарда бизде муну багы автополив деп коебуз. Автополив менен сугарууга келет. Багы отурулган бактарыбыз текке кетпес үчүн деп. Эми мен багы отурулгандан кийин бул элдерди убагында карап турушум керек. Багы унутуп калдыбы, отурулган бактарактарды мен алдын ала карап, багы наблюдение кылып, эгерде бир жерде саргарып кете турган болсо, башка жерге анализ берип, алдын ала кандай кошумча зат бере тургандыгын карап, багы элдерге өзүбүздүн рабочийлерге айтып түшүндүрүп турабыз. Бактарактын көчөтүн отургузуу, гүл тигүү, арык салып сугаруу, мунун баары сырттан караган кишиге оңой көрүнгөнү менен түмөн түйшүгү көп. Көп жылдан бери кыйынчылык, тоскоолдуктарды жеңип өткөн Ташалган Адис жумушу татаал экенине карабай өз кесибин сүйөт. Эми бул өзүмдүн жумушум ушунча бир өзүм багы токой чарбачылык факультетин бүткөм. Ушу 30 жылдын тегересинен бери ушу бактарактарды өстүрүп, ушуга ушундай бир күйүп келебиз. Мен өзүмдүн багы ушунча жылдан бери иштеп келатканга байланыштуу ушул өзүмдүн, конечно, иштеп аткан ишим өзүмө жагат. Жоғасын Роза бир жылдык гүлдөрдү кошкондо быйыл жалпы жонунан Бишкекке 2 миллионго жакын түп гүл тигилет. Ага чейин өстүрүү, багууга көп мээнет жумшалат. Жаныбек Жумалиев Күнөс Канада дагы жумушчуларга багыт берип, баш көз болот. Жаш баланы кандай караса, гүлдү деле ошондой карашыбыз керек да. Биринчи багы семенасын алып келип, семенасын ушу өзүңүздөр мына көрүп турган ушундай жерлерге семенасын отургузабыз. Сепкенден кийин бул жерде гүлдүн сортуна жараша бир жумадан 10 күнгө чейин өнүп чыгат. Эми бул жерде багы муну алдын ала отургуш үчүн биринчиден бир топурагын даярдайбыз. Топурагын ар түрдүү өзүнчө кошумча заттарды кошобуз, ар бир гүлдүн сортуна жараша. Бул жерден бир 10 күндөн кийин кармап, мынандай 3-4 жалбырак ачкандан кийин өзүнчө дагы теплицалар бар, башка жерге. Аны багы пикировка деп коебуз. Пикировкага башка отделге багы ошо алып барып гүлдөрдү ар бир өсүп чыккан багы рассадагы гүлдү рассадан ар бирин өзүнчө стаканчикке пикировка кылабыз. Пикировка кылып, ал жерде биз гүлдөгөнгө чейин кармайбыз. Шаар тургундары ойлойт болсо керек, бул сразу эле багы гүлдөп аткан гүл эметилдеп, ага ушу шаарга алып чыкканга чейин канча эмгек менен өстүрүп, багы семенасын алып сээп, пикировать этип, мына деп гүлдөрүн алды. Багы күн жылгандан баштап, ушу апрелдин бир 15-нен баштап райондорго отургуза баштайбыз. Жаздын келиши менен көрктөндүрүү иштери жанданат. Мэрияга караштуу муниципалдык ишкананын техникалык базасы жаңыланып, быйыл жумушту жаңы дем менен баштоого камылга көрүлүүдө. Быйылкы жылы шаар аймагында 8 даана гүл бакча уюштурулмакчы. Алардын жалпы аянты 25 гектарда чапчыйт. Андан сырткары 3 даана скважина бургаланып, 21 000 погондук метрда суу түтүктөрү орнотулмакчы. Ошондой эле 5500 ирригациялык тутумдар дагы алмаштырылат. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен былтыркы бөлүнгөн акча каражаттан 39 техника алынып, ишкананын атайын техникалык базасы жаңыланды. Ошондой эле кыш мезгилин утурлай биз дренаждык тармактарды тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Көчөт, гүл отургузуу жумуштун теңи гана болуп эсептелет. Андан кийин сугарып керектүү семирткич берип багуу өзүнчө жумушту талап кылат. Учурда борбор каланы 3000ден ашык даана бадалдын ар кандай түрлөрү, ошондой эле 86,5 миң даана жашыл аянт кооздоп турат. Өз кесибин сүйгөн Жаныбек Жумалиев шаар элине ыңгайлуу шарт түзөм деген максатта күн сайын жумуш үстүндө. Уланбек Тиханбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.